Чаңғаным. Тусадыңбы? Жай келди, буюрса алдыда дагы мындан да ысык күндөр бар да негизичи. Ошондуктан биз азыр көрүүчүлөргө жакшы бир суусундукту көрсөтпөйлү. Анда барга барбайлы. Суу ичип келели барып. Коктейль ичип келели. Коктейль ичип келели. Муздак болгондо да салкын. Коктейль барга барабыз, бармен менен таанышып албайлы болгончо. Ооба. Биздин студиябызда татуу сонун коктейль жасап бере турчу Айбек Алмазбеков конокто. Айбек мырза, биз сизге барга баралы. Биздин студиябызды барга айланып салдыңыз го сиз? Бул жакка келдиңиз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы эле жайгашып алдыңызбы? Аябай кенен, аябай өзүмө жаккандай болду. Аябай жумушка мындай болчудай да. Ушул жерде иштей берсеңиз деле болот негизи. Калып калсам деле болчу да. Бул жакта коктейль ичүүнү каалагандар абдан көп. Келиңиздер. Бүгүн аке сиздин барыңызга конокко келдик. Кайрадан барып Бүгүн эмне менен кубантайын деп атасыз? Кандай коктейль жасайбыз? Негизи эле бул өзүңүз даярдап турчу алдыдагы коктейлдин аталышын, рецептин, эмнелерди жасайбыз? Кандай пайдасы бар? Негизгиси мен бул жакта музду көрүп атам да. Бул муз азыр. Муну эмне кылат дейсиз? Муну эмне кылат жейби дегенде. Муну мен ойлойм, жай мезгилинде бардык адамдарга керек болгон нерсе да. Сөз сизде, келиңиз баштайлы. Силер ушу кирип келатып ысык болуп атат, суусадык дедиңер. Ошо бүгүн биз жайкы лимонад жасайлы. Сонун анда. Ушу ысык күндүн ысыгында ушу ичип алып, киши ушу эс алып калчудай муздак лимонад жасайлы. Лимонаддын атын биз Кулпунай Маанай деп коелу. Баракелде Кулпунай Маанай деп. Буга чейинки келген баягы сапарыңызда дейли биздин конокко келгениңизде Таңманай деп атадык болуш керек, Таңманай дегенбиз. Коктейль болчу анда. Таңманай дегенбиз. Жакшы. Бүгүн анда лимонад Кулпунай Маанай. Кулпунай Маанай. Бардык маанайларга баягы бир жакшы маанай тартып алып, дагы бир сонун жасайт экенбиз. Жакшы, кеттик анда. Баштайлы, эмнеден баштайбыз? Бүт эле суусундуктарды жасаган алдында биз бокалды муздатып алабыз да. Бул аябай керектүү нерсе да. Анткени суусундуктун даамы ачылыш керек да. Суусундук бир сыйра муздай түштөгөндө даамы ачылат да. Ушу сироптордун сироптор ушу музга кирип, ушу даамын берет да. Ысык берип койсок, жылымык берип койсок, даамы чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн эң башында биз бокалдарды муз менен Бул лимонадты буга чейин жасап эле жүрөсүзбү, Айбек сиз? Лимонадтарды күн сайын жасайм жумуштан, бирок именно ошол бүгүн жасай турган лимонадты биринчи жолу жасап атам. Ушу атайын ушу Таңманай передачасына жаңы бир лимонад ойлоп таптык. Эң сонун. Биздин лимонадыбыз натуралдуу лимонад болуш үчүн биз ушу Кулпунайдан өзүбүз Бул Кулпунай ширеси, Кулпунай ширеси биз бармендер буну натуральный пюре деп коебуз. Пюре. Бул колдон жасалган, бияка кулпунай кетет, сахар кетет. Анан ысык суу менен кайнатып, ушул атайын даярдап жасап келдим. Жакшы. Кулпунайдан кошот экенбиз. Бул телекөрүүчүлөрүбүзгө баса эле айтып өтөлү. Бул алкоголсуз, кадимкидей чаңгоңду кандыра турган лимонад, ушинтип айтып коелу. Жакшы. Анан газдалган суу куябыз. Үй шартында өзүңүз жасай алууга мүмкүнчүлүгүңүз болобу? Оңойлуу болот окшойт негизи. Үйдөн жасаганга деле болот, бирок ушу жумуштан ушун баарын күн сайын жасап атып кичине чарчайсың да, аны үйгө келгенде жасагың келбейт да. Кичинекей бөбөктөрүм сурайт, жасап бериңизчи баягы сүттүү коктейлиңизди десеп, мындай келбейт да. Илхам жок. Жумуштан чарчайсың да ушун баарын жасап атыпчы. Бирок жумушка келгенде кадимкидей сен билесиң, жумушка келдим, коноктор келе баштайт, кадимкидей уже башка стимул менен жасай баштайсың да. Телекөрүүчүлөр сиздин баягы жасап аткан азыркы рецептиңизди карап туруп өз алдынча үйрөнүп жасай берсе болот. Ошо бүгүнкү жасап аткан лимонад ушул үйдөн деле жасаса болот. Бүт натуралдуу нерселер. Ошо биздин лимонадыбыздын даамы аябай ачылыш үчүн биз маракуя сиробун колдонобуз. Аябай мындай. Маракуя сиробу эмне болгон сироп? Бул маракуя бул апельсиндин бир түрү да, апельсиндин бир түрү. Гибрид апельсина.
Жакшы. Сонун. Атайын өлчөмдөрү болобу? Мисалы кулпунай ширесинин канча өлчөмдө кошуш керек? Мисалы бир стаканга. Кээ бирөөлөр таттуу жакшы көрүшөт, кээ бирөөлөр кычкыл жакшы көрүшөт. Давитине жараша кошобуз. Кычкыл жакшы көргөндөргө биз лимон сиробун көбүрөөк кошобуз. Таттуу жакшы көргөндөргө таттуураак көбүрөөк кошобуз. Сиз кандай ичесиз, Акмарал? Мен таттуу. Мен да таттуу. Негизи таттууга жакындар окшойбуз, баарыбыз. Ай, баракелде. Атайын апельсин сироп, апельсин маракуя сиробун кошуп атабыз. Урматтуу деле көрүүчүлөр, сиздер дагы үйүңүздөрдө жасап алсаңыздар болот экен. Болгону кулпунайдан шире даярдап алышыңыздар керек, маракуя сиробу керек, муз керек, анан кадимки газдалган суу. Анан эгер мүмкүн болсо лимонду дагы кошуп койсоңуздар. Лимон ширеси дагы керек. Ушу көп кишилер сурайт да, неге сен кадимкидей эле коктейлди лимонад деп атап атасың депчи. Лимонад десе көбүнчөсү ойлойт да, жанакы дүкөндөгү дюшес буратино лимонад депчи. Негизи биз бүт эле прохладительный суусундуктарды лимон кете турган болсо, бүт суусундуктарды биз лимонад деп атайбыз да. Ошо лимон ширеси кете турган суусундуктарды лимонад деп атайбыз да. Ошон үчүн көбүнчөсү сурайт да, лимонад эмес эле кадимкидей элемең турбайбы депчи. Лимонад деп ошо дүкөндөгү дюшес буратинону ойлошот да. А эгер лимон кошулбаса, анда ал коктейль болот, Коктейль болуп калат. Жакшы. Ушу ысыкта тердеп аткан учурда лимон ширеси эң керектүү нерсе да. Кошулам. Бул кичинекей идиш, бул атайын өлчөп алуу үчүнбү? Бул эмне болгон идиш? Буну биз жигер деп коебуз. Жигер. Бунсуз жумуш болбойт. Ушу ар бир эме дейт да, ар бир бармендин жүрөгүнүн алдында ар дайым жигер болуш керек депчи. Бул жаздыңыздын астына коюп алып жатпайсызбы сиз буну? Өзүнчө терминдер мына. Чеберчиликтин символу да. Ушу бармен ар дайым ушул ровно иштесе, бул кыйын бармен экен деп саналат да. Эң сонун, баракелде. Жакшы. Бармен болуп иштегениңизге канча болду, Айбек сиздин? Бармен болуп иштегениме 3 жыл болду. 3 жылдан бери. 3 жылдан бери канча өзүңүздүн ойлоп тапкан коктейлдериңиз чыкты? Ушу өзүм ойлоп тапкан бир 10 чактыдай. 10 чакты. Сиздин идеяңыздан, фантазияңыздан жаралган коктейлдер, Эң сонун. Жакшы. Эң сонун. Анан мен баягы бармен десе эле баягы бөтөлкөлөр менен баягы бир трюктарды жасай алган момундай айландырып, элечи ушундай нерселер элестете берет да. Анан сизде деле сөзсүз түрдө болбош керек. Мисалы, бөтөлкөлөрдү айландырып, анан бир канча ичимдиктерди, суусундарды сындырып алган, сындырабыз, кулатабыз. Аларды төлөп калган ушулар болуп болуш керек. Азыр кандай болуп атат? Негизи бул баягы бир бармен деген чыныгы баягы чебер бармен ичимдиктин баягы дамдуулугун гана эмес, өзүңүз мурдагы маегибизде айткандай дагы баягы бир чеберчилик менен элдин баягы купулун өзүнө тартып ала турган, көгүнүн көтөрө турган бир баягы кыймыл-аракеттер менен дагы жасаш керек да. Шоумен да болуш керек да. Бир тарабынанчы. Сизде бул тарабында кандай жаңылыктар бар, изденүүлөр болуп атабы? Элдерди кандай таң калтырып атасыз? Шоу ар дайым өткөргөнгө аракет кылабыз, бирок ал дагы кичине туура эмес да. Анткени ушу коноктор ушу күн сайын ушу шоуну көрүп атып ушу тажай башташат да. Ошон үчүн шоунун дагы мындай бир чеги болуш керек да. Чеги болуш керек, Шоу жасайсың, анан уже идеяларың түгөнүп баштаганда мындай пауза алыш керексиң да. Анткени ушу сага келген коноктор уже кайра күн сайын ушу бир эле шоуну көрүп атып, алар уже тажай баштайт да, сени тажаттың, сага келбейбиз деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн биз дагы шоуну мындай алыс кылганга аракет кылабыз да. Ушу эл ушу сагынгандан кийин шоу көргөзүп, анан орто жолдон жаңы трюктарды, жаңы коктейлдерди, жаңы фишкаларды кошуп, шоудан бат тажашат. Бир эле шоуну жума сайын көргөзүп берсең, уже эч ким сага келбей калат да. Баягы эле Айбек, баягы эле шоусу менен деп калышат да. Жакшы. Азыр эмне кылабыз? Азыр свежий апельсин кошобуз. Негизи Айбек айтсаңыз да, бармендердин өздөрүнө тийиштүү болгон эрежелери барбы? Ар дайым сакталчу. Неписанный закон деп коебуз. Жазылбаган мыйзамдар, жазылбаган мыйзам. Бардын ичинде көп болот. Аябай эле көп болот. Аны мындай бармендер бири-бирлерин айтпайт, бирок баары билип турат да. Негизи бармен болуш үчүн суусундуктарды гана жакшы билбестен дагы кандай сапаттарга ээ болуш керек? Шамдагай болуш керек, акшам болуш керек, билбейм.
адамдар менен мындай мамиле түзгөнгө болуш керек да. Анткени бармендин жумушу негизи бул коноктор менен жумуш да. Пятница, суббота күндөрү ар кандай коноктор келет баргачы, ар кандай. Акчасы көп, акчасы аз. Манайы жок, манайы бар. Алар менен ушул эртеден кечке чейин сүйлөшүп, керек болсо сүйлөшүп, куюп, жыйнап, тазалап, кайрымт аябай чарчайсың да. Кинодогудай эле турбайбы? Кинодо баягы тасмадагы келген кардарлар менен бармендердин сүйлөшүп отурган кадрларын көп көрүп калчумун. Демек бул жашоодо деле ушундай турбайбы? Жашоодо деле ошондой. Эң сонун. Өздөрүнүн сырларын айткан кардарлар болобу сизге? Күн сайын андай жолугабыз да. Демек сиз көп адамдын сырын билет турбайсызбы, Айбек? Жок, кээде ойлойсуң да ушу калп айтып атабы же чын айтып атабы депчи. Эмнеге? Анан эми андай көп болгон үчүн биз уже мындай обыденный дело болуп калганда көнүп калганбыз да, көнүп. Биз аракет кылабыз угуп. Негизи адамдарда туура кеңеш бергени. Адамдарда ушундай принцип бар да. Сырыңды тааныбаган адамга айтыш керек депчи. Сени тааныбаган адамга. Ошондуктан калп айтат деп ойлобоңуз. Анткени ошол адамдар сизди тааныбайт. Ошон үчүн дагы айтып атышы мүмкүн да. Сиз анын сырын эч кимге айтпайсыз да. Ошон үчүн дагы тааныбаган адамдарга сырларын айткан учурлар болот. Жакшы экен. Бармендерге айтышыбыз керек. Бизде неме? Лимонадыбыз даяр болуп калды. Анан эң аягын жакшылап аралаштырыш керек. Ушул лимонадыбызды эртерээк бүтүрсөк аябай табитти ачырат да. Биз бармендерди эме деген эме бар да, макал. Чем дольше ожидание, тем слаще момент дегенчи. Канча көп күтсөң, ушу суусундукту, ошончо эки эсе даамдуу болот да. Ошон үчүн көздү күйдүрүп, күттүрүп анан берет турбайсыңарбы? Жакшы. Анан ушу берердин алдында кичине оз тийип көрүш керек да. Ушу сага жакса, анда ушу сага келген адамга дагы жагат болуш керек. Сага жакпаса, анда эч кимге жакпайт. Сизге жагат болду экен, байкайлычы. Мага жакты. Сизге жакты, демек бизге де жагат. Жакшы, эң сонун. Ушу азыр ушу акыркы жылдары ушу коктейлдер жөн эле таттуу эмес. Андан тышкары ушу жагымды жутуу менен болуш керек деген эме сынактарда требование болуп атат да. Талаптар, Ошон үчүн биз азыр мындай атомайзер деген нерсе колдонуп калдык да. Бияка биз ушу апельсинди эзип салабыз. Же болбосо ар кандай ушул даам. Бул кадимки эле атыдай экен, берсеңиз Айбек, мунучу. Бул жака сепсе болобу дегендечи. Жок, бул баягы бул коктейлге туусундукка теришет. Анан ушул жагымды жутуу чыгыш үчүн биз үстүнөн насага. Даамдуу гана эмес, жыттанат дагы да бул ушундай. Мыкты, керемет. Эми акыркысы кооздойбуз. Кооздойбуз, эң сонун. Апельсиндин цедрасын даярдап алгам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер да үйдө, үй шартында жасап аткан болсоңуздар, баягы момундай бир апельсинден эзилген аттарды таппай калып, өзүңүздөрдүн ат бериңиздер, себебиңиздер. Болбойт ансаңыздар. Ооба, бул деген баягы бир коктейлдерге гана тиешелүү болгондуктан. Ушу туура биякта биз бүгүн ушу пищевой ароматизатор кошконбуз да, ушу иче тургандай болупчу. Ооба. Анан монда кызыктуу кайчыбыз бар. Ушинтип апельсинди кичине кооздойбуз. Ушу коозой турган учурдагы аябай маанилүү момент да. Жалбырак сыяктуу болбойбу? Мен элестетип атам, сизге келген кадрлар күтүп аткандарынчы. Ай, тамшаны качан берет болду экен. Тамшаны менен карап отурсаң дагы баягы үнчө бир мындай кандайсың, ырахат алат экенсиң да. Мындай кылып коебуз демек. Анан чия ала келгем. Ай, маса. Бул баягы ичүүдө өзүнүн кандай бир жөн эле кооздук үчүнбү же балким алгач ичип туруп, ушу лимонадты аягына чейин ичип туруп, чия менен оз тийип койсоң. Ай, мынакей десерт турбайбы? Ыкмаралда берсиңби? Лимонадыбыз үйгө барып туруп жасап көрүш керек экен. толугу менен даяр. Толугу менен даяр, кол чабуулар.
рахмат. Насса. Муздакты эле аябай сүйүнтүп атат. Дамын көрөлү. Рахмат сизге Айбек. Таң маанай үчүн. Жакшы. 1-2-3 деп баштабайлы. Сизге ичип алдыңызбы? Пай. Таттуу болуптур, Лимондун дамы да байкалат. Ошол эле кулпунайдын дамы дагы байкалат. Мыкты. Пай. Колуңузга береке. Керемет. Колуңузду кысып коюн. Ырашык беребиз. Силерге жакса, мен бактылуумун. Колпунай маанай лимонадыбыз даяр болду. Ичпегендер арманда, бизди көрүп аткан бардык телекөрүүчүлөр кандай болду экен ушул даамы депчи. Мындай, демек окмуш колум менен көргөзүп атам, бул түшүнүктүү болуп калыш керек. Керемет. 100 упай менен болгонсо 100, 5 упай менен болгонсо 5 деген бааны бердик. Эң сонун. Рахмат сизге Айбек. Ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы өзүңүздүн кардарларыңызды таң калтырып жүрө бериңиз. Таң эртең келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кулпунай маанайдын жактырган адамдар, кардарлар көбөйө берсин. Кийинки келгениңизде дагы бир таң маанай деген коктейль жасадык, кулпунай маанай деген лимонад жасадык. Дагы бир жакшы, бир өзгөчө бир маанайдагы ичимдиктерди күтүп калабыз. Айбек мырза, сизге ырайык билдиребиз. Келип бергениңизге чоң рахмат. Бар болуңуз. Бармен Айбек Алмазбековдун колунан жасалган коктейль лимонад болду. Ал эми азыр болсо биз дагы бир ашканалар жөнүндө, кулинария жөнүндө кеп аткан соң кезектеги сюжетибиз бул түрк дүйнөсү. Негизи эле түрк ашканасына багыт алабыз. Бизден алыстабаңыздар.